Мекендештер, бул жакка келери менен бир нерсе көрүндү да азырчы. Карасаңыздар, бул жакты тосуп салган. Элдер келе турган болсо, бул жак жабык. Башка элдер эми машинаны башка жакка коеюн деп бул жакка баса турган болсо, 327 знак турат. Машинаны койгонго болбойт. Ошондо кандай кылынышы керек? Бул элге ачык болуш керекпи негизи, же болбосо мен түшүнбөй атам да таптакырчы. Машинаңды бул жакка койгонго болбойт. Ары жакка кое турган болсоң, штраф болот. Кандай кылыш керек элдер? Негизи буну Орусия өлкөлөрү жоюп салган. Эмне үчүн биздин тем более санэпидем станциянын зданиясында бул нерсе турат дейм да. Азыр көрүп атабыз, баарыбыз эле аэропорттордо элдерибизди кыйнап атат да ПЦР тести боюнча. Именно ушул жердин өзүндө, зданиянын өзүндө эле илинип турат. Начальница Махамат Беке. На 4-м этаже. 4-м? Ага, спасибо. Жок. Телефон колдонгонго болбойт дейт. Тамак аш гигиена бөлүмү? Жабык го. Саламатсыздар бежекелер, кандайсыздар? Менин атым Али, фамилиям Эргешев болот. Жетекчилик бар беле? Да, не боюнча. Тамак аш боюнча. Бул жакта жабык. Бул начальник. Кайсы жакта? Сизде эмне вопрос турат? Тамак аш. Именно кандай вопрос? Тамак аш? Тамак аштын өзү чоң эле вопрос да азыр Кыргызстанда. Бир нерсе айткым келип атат да, урматтуу туугандар, мамлекеттик ишканада мына бакалашка эмне кылып атат? Айбизде биринчи этажга түшсөңүздөр, бул жак крылодо главный врач, башкы жетекчи ошол жакта. Эжеке, атыңыз ким? Күмүшай. Күмүшай, Күмүшай, бир нерсе сурасам болобу сизден? Да, сурасаңыз. Мына тазалыкты камсыздаган здание да? Туурабы? Тазалык, тамак аш коопсуздугу бар ошол жакта. Мына нерсе эмне кылып атат дейм да, мамлекеттик ишканада. Мына нерсе. Булбу? Билбейт ким? Бул спирттик ичимдиги да. Да. Мамлекеттик ишкананын ичинде эмне кылып атат? Эми биз билбейм, мен өзүмдүн жумушум кылам, бул жерде мен Тиги албай туруңуздар, жетекчи келсе мен азыр сурап көрөм өзүнөн, Просто эми биз өзүбүздүн жумушубузду кылабыз, мусорду эч ким контроль кылбайт. Тиги көп тамак аш мусор болуп кетти да. Күмүшай, албаңыз, мен келем. Ал сөзсүз келем ал нерсе үчүн. Так, сизби байке жетекчи бул жакта? Бул врач биринчи этажда. Жок, Махамат байке, сиз да туурабы? Сизге кайрылып келгенмин. Байке, сизге көргөзөйүн, жетекчи катары келсеңиз. Махамат байке, бир карап койсоңуз тигини. Менде суроо жаралып баштады да азырчы бул жерде. Мына жер тазалыкты камсыздайт туурабы? Мамлекеттик ишкана. Мамлекеттик ишканада мына нерсе эмне кылып атат? Неге бул? Пиво. Пиво да. О, пивоны ким иштеп атат? Кимге алып келесиң? Баклашка суу алып келген сен таштагыла да. Ачып көрсөм болобу? Жок, суу деп атат, мен ачып көрөйүн. Жок, берсеңиз, мен ачып көрөйүн деп атам экен. Жок, сен хорошо алып чыгып берип. Мен ачып көрөйүн да, суу деп атат бул жакта. Суу эмеспи? Бул пиво. Бул суу эмес беке, жыттап көрүңүз. Эч кандай суу жок бунун ичинде. Бир кызыктай. Азыр бир-эки суроолор менен келип атам да сизге. Жанагы мен мамлекеттик ишканаларды жаман көргөзгүм келбейт. Негизи да бул менин мамлекетим болгонуна байланыштуу. Бирок элде аябай көп суроодо санэпидем станция неге иштебейт? Анан мен комментарийлерди аябай көп окуйм. Санэпидем станцияны жоюп салыш керек деп. Мен журналист катары билем. Санэпидем станциянын тамак аштан башка функциялары да толтура. Мисалы, пандемия болот, башка болот, аларды эсепке алганда. Бирок тамак аш багытында биздин Кыргызстанда аябай минус көп болуп кетип атат да. Себеби эмне ошонун? Али, биринчиден бизде мыйзам бар. 2007-жылы мораторий. Жок, 72
мыйзам чыккан, билесиң, 2007-жылы чыккан. Субъекттерди бизнес текшергенде Минэкономиядан направление алгыла дегенчи. Азыр мисалы үчүн жалп болгондо да биз 2 жол сен кайрылгансың, 2 жыл болду орусайда. Направление алып барабыз. Ошол эле Эрулан 2018-жылы баштаганда барчубуз биз. Нефть-Сахардачы. Биз өзүбүз жана силер каалаган айткандай эле бара албайбыз да. Биз только направление алып, биз азыр мисалы 4-чү кварталга заранее 1,5 ай мурда план беребиз. Ошого согласие этсе министрликке. Ошого барганда дагы бизге даталар болот, сроктор көрсөтөт. Объективде план коюп берет. 8-ден 12-синче бул объект текшерилет. Вот 8-ден 12-синче гана ошо срокто барабыз. Бул 1 жылда 1 жолу. Всё. Биз шаардагы объектте барып эле мисалы үчүн өзүбүз каалаган текшере албайбыз. 1 жылда 1 жолу же 2018-ден 22-ге чейинби? Жок, бул деген мораторий бул деген турда азыр могу дата срогуч. Вот 8 августтан 12 августка чейин быйыл. Ошо 5 күн ичинде барабыз. Кайсыл жакка барасыздар ошондо? Фастфуд оазис дейт. Оазис. Махамат беке, мындай да, мен карапайым суроо берем. Мен карапайым жооп алганды жакшы көрөм да. Сүйлөшүүлөр деген нерсе бар да бизде. Биздин Кыргызстанда сүйлөшүүлөр деген сөз бар. Негизи да, ал кандай багытка байланышабыз, аны билбейм. Бирок санэпидем станциянын кызматкерлери сүйлөшүлүп атат деген сөз аябай көп да. Мен ачык эле айтайынбы? Мен 1-2 ишкананын жетекчилери, мен ошолордун ишканасын текшерип барам. Алар мага чалып атат. Санэпидем станция келип, бизден паланча түкүнчө акча алып кетти. Анда прокуратура жазсын. Прокуратура Жок, жазсын. максат прокуратура эмес да бул жерде. Алган болсо. Максат. Ушундай кадровый вопростор боюнча жетекчилик эмне кылат? Биз мисалы прокуратурага толтурабыз, беребиз. Биз жарандар ушундай тапшырып кете беребиз да. Бирок жыйынтыгычы аны. Биз ага законда бар, мыйзам коррупцияга каршычы. Биз ар бир районду колдоп бергенде мына кагаздар кылабыз, предупреждение. Ар бир объект алганда ондай кагаздар бар. Ондай кагаз беребиз, бул жака толтуруп, бул кишиге данныйлар берет. Эгер ошо биздин кишилер акча алып, жана айтып атпайсыңбы, сүйлөшүп, коррупция этсе, ол телефонго чалса, ошол кишиге, ошол барган кишиге, Асановпу, Бектеновпу чара көрүнөт. Сиз айтып атасыз азыр, жарандар заявление менен кайрылса, ошондо гана текшере алабыз деп атасыз. Жалп мененби? Ошол жалып жазган адамдын аты ачыкка чыгат, туурабы? Ачыкка чыкканда, ошол жалып менен кайрылган адамдын коопсуздугуну ким камсыздайт? Мисалы үчүн закондо жазып турат да, анонимка болбош керек деп турат. Ошол закондо жазылган. Арыз жазыш керек. Анда эч ким кайрылбайт да беке. Жок, кайрылып атпай бизге. Жок, мисалы мага кайрылып аткан адамдар ошол жерде иштей турган адамдар. Кээ бири ишенип коюңуз, бир туугандары кайрылган. Мен бир тууганым ушундай иш алып баратат, али ушул нерсени элге көргөзүп койбосоң зыяны бар деп. Мисалы үчүн бул айтып атпайбы, Министерство экономикага барганда анонимканы алар албайт. Аны даже мисалы үчүн жалып жазганда, мисалы үчүн жазышат да, Асанов, например, Бектен проживает деп данный болуш керек. Ал данный болбосо Министерство экономикадан мага ишенбесеңер сурасаңар, аноним кагаз ала албайт. Тиги мыйзамда жазып турат. Арыз жазган киши өзүнүн көрсөтүш керек деп, жашаган жерини и данныйын. Силер жолу барып атасыңар депчи. Ошол кагазды алып биз дагы ар бир кагаз тиркелет бизгечи. Азыр сиз санэпидем станцияны жалпы жетекчисиз да туурабы? Мен бир отдел тамагаш. Бир санэпидем станцияда көп да 18 отдел бар. 18 отдел. Лаборатория бар, ПЦР бар да бар. Жана сиз сөзүңүздө айта кеттиңиз да, мен заявление менен кайрылгам силерге. Орто сай боюнча. Аны сиз билесиз. Келип эмне кылдым, барбадык беле. Жок, ошону чогуу тартканбыз. Санэпидем станциянын кызматкерлери менен. Где-то 2 жыл болот атабы? 19 жыл болчу. 19бу? 3 жыл болуп калды. 2019-жыл болсо, мен менен чогуу тарткан сиздин кызматкерлериңиз. Бирок ошо жер так эле иштеп атат. Жок, эми биз аны жаап сала албайбыз да. Мисалы үчүн биздин служба жаап албайт. Мисалы үчүн объекти мындай эски кодексте, буга чейин кодекс административный деген болгон, потом нарушение деген. Административныйда бар болчу. 17-жылга чейин биз объекти убактынча жапкан болчу. Жаап алчубуз. Айттым го, мен сизге карапайым суроо берем, карапайым жооп алам. Биз барып сиз менен бардыңыз. Биз барып акт түздүңүз. Штраф салабыз. Штраф салдыңыз, акт түздүңүз. Анан ошол актты мэрияга силер берсеңиздер болобу? Ушундай барган жерибизде 90% просрочка чыкты. Ошол жерде жабып беришиңиздерди кайрылабыз. Анткени эртең ошол 90% просрочкадан бирөө жарым ууланып, отравление болсо, дагы деле бизге жумуш көбөйөт деген суроону силер берсеңиздер болот да, туурабы? Мисалы биз штраф салабыз да, бизде мисалы кодексте өзүбүздүн полномочиябыз бар да. Биз мисалы
Силерде окуңар бар, көтөргөнбүз. Биз ал штраф салабыз, все. Кодексте жок даже. Документ кайга берет деген. Кодекс улар правонарушение да ошондой да. Жакында мен Улай деген фирманы тарттым да. Ал аябай чоң резонанс болду. Почти 1,5 миллион адам көрдү да аны. Ошол нерсени силер да көрдүңөрбү? Улай? Улай Тести деген фирма пельмен чыгарган. Бизде Бишкекте өтөт. Бишкекте. Кабарыңыз жок кана. Ошо министрликке кайрылып, Кыргызстанда ушундай көйгөйлөр чыгып атат. Аябай көп, тамак аш багытында аябай көп бул нерсе. Кашасы чыгып кеткен кафелер толтура. Урматтуу министр, ушул нерсени парламентте көтөргөнгө жардам берсеңиз. Ушул мыйзамды бизге жоюп берсеңиз, бизге мыйзамдуулуктан да элдин ден соолугу керек деп айтсак болбойбу дейм да. Биз канча жыл кайрылдык. Ал биз үстүбүздө департамент деген бар. Департамент кайсы жакта? Фрунзе көчөсүндөчү. Мен даже аларга жазгам. Бул закрытияны бизге уруксат алып бербейсиңер деп закрытия. Алар кылып атса, мисалы үчүн мен мындай да өзүмдүн эбемден өйдө чыга албайм да. Мисалы үчүн өзүңөр билесиңер, бизде гос мамлекеттик ишканада мисалы үчүн мен көп полномочияны өзүм ала албайм. Мисалы үчүн мага койгон эмеден линиядан чыга албайм да. Мисалы үчүн вот кече Кадамжайда айтып атат 108 киши. Тойдо. Тойдо болуптур. Кадамжайда мисалы үчүн өткөндө Леликте болду. Ошолорду ойлоп туруп, эгер бизге да токтом, учитывая такое положение, десе биз пожалуйста текшеребиз. Ошол кагазды ким берет? Аны өкмөт берет. Кабинет министров азыр илгери правительство болчу, азыр эми кабинет министров. Ага ошол бериш керек да. Кабинет министри ошону көрөт деп ойлойсузбу? Жок, ошого Баткендеги бир кичинекей бир тойканада ууланган адамдар жөнүндө кызыгат деп ойлойсузбу? аны ошол үчүн биздин департамент отпайбы? Биздин департамент бул Кыргызстан боюнча. Баткенди дагы, Ошту дагы, Нарын дагы карайт. Ошолор кайрылыш керек. Мисалы үчүн билет аларга биз 2-3 жол мен өзүм кайрылгам. Эгерде ушундай тамак ашты текшере турган орган ошончалык тыюулар болсо, департаментке байланыштуу болсо, кабинет министри ушуларга байланыштуу болсо да, анда эмне кереги бар? Биз вообще иштебей койгон жокпуз да, иштеп атабыз. Жок, мен пандемия башка отделдерди айтпай атам. Именно мына тамак аш багытындагы санэпидем станциянын көзөмөлгө алган жагы ушунча тоскоолдуктар жаралып аткан болсо, тоскоолдуктар магал эмес. эмнеге анда иштеп атат дейм? Бар жогунда. Ошол эле балдар боюнча, ошол эле клиникалар боюнча, ошол эле Жок, именно мен тамак аш багытында келип атам да. Биз вообще иштебей койгон жокпуз, иштеп атабыз. Биз ошол закондун негизинде ошол тоскоолдук болгон боюнча, ошол боюнча иштеп атабыз. Махамат беке, суроону ачып берели. Акыркы текшерген ашкана кафе бар да турабы сизде? Акыркы жолу проверка өткөргөн жериңиз. Ошол жерге мен менен чогуу бара аласызбы? Жок, мен барган эмесмин, ал врачтар барган. Жок, сиздин врачтарыңыз барган жерге мен менен чогуу бара аласызбы? Чогуу көрүп келебиз ошол жерди барып. Кайсыл кафени текшерген? Бар Пабло деп болот. Кайсы? Экинчи агыз Паблода болгон. Пабло бар, Кафе бар, Ак кеме дейт. Ак кеме. Кайсыл районда? Ленинск району. Ленинск. Ошто салынган болот. Техник Киев дейт, Баялинова эдет. Штраф салынган. Кафе Азия суши. Жанагы Фрунзе Гоголяда бир ашкана бар, билесизби? Non-stop деген. Баракат эмеспи? Баракат деген эмеспи? Жок. Non-stop. Фрунзе жагында, Фрунзе жагында. Китайский, Китайский. Ошону текшерип көргөнсүңөрбү? Жок, планда жок болсо кантип? Планда болсо барабыз. Жок, негизи ушул күнгө чейин проверка болгонбу? 18-жылга чейин болгон болчу. Мен менен чогуу чыга аласызбы ошол жака азыр? Өзүңүз. Жеке өзүңүз. Мен өзүм чыга албайм. Жок. Менде немем жок да. Бир жаран катары көргөнү бара аласызбы? Мен аларды айтат да, вот санэпидемстанция алынды, сага сотко мени прокурорго берет да. Мен сотко берсем мейли. Пожалуйста, вот направление болот. Столовой Митке, эртеңки, Дамданга, трактир Московский дейт, Мишель. Могу направление барганга, бу жерде фамилиясы атат, кишинин фамилиясы атат бияка. Мындай акт түзүңүз же штраф жазыңыз деп атам. Бир жөнөкөй бир жаран катары санэпидем станцияны 30 жылдагы мен сизге ийгилигин көргөзүп берем да азыр барып туруп. Мисалы мамлекеттик ишканалар элдин налогунан зарплата алат. Бул биздин экономикага өз мындай таасирин көргөзөт ачык эле, туурабы? Мисалы санэпидем станциянын кызматкерлери бир 800дан ашуу болуш керек. Менин эсебимде, жаңылышпасам. Жок, 700ге жетпеген, Какта? Менин эсебимде да. Кыргызстанда. Санэпидем станцияны. Кыргызстанда. Жок, Кыргызстанда көп. Жок, какта? Кыргызстанда көп. Мына Чүй область боюнча айтып атам. Бишкекте бизде
200'e жақын. 200-ге жақын. Мына чүй боюнча мен ошол 700дөн ашуун деп Анчалық уккам да. емес қой. Анчалық емес. 7 район ар биринде 20-дан 30-дан иштейт. Ошондо ошо жанагы бир адам айткандай 680ге барып калат экен да. Направленияны ким берет? Например, Министерство экономики берет. Экономика? Дагы эле ошол улан байкелер. Жоқ, улан да ошонун Ошол байкелер берет да. Алар бербейт экен. Иә. Алар 100дөн ашуу адам отравление болгондо берет экен да. Эмнеге алып коюшту? Күмүшай. Баклашкага кет. Мекендештер, мен дагы бир пивоны идишин тауып алдым. Бул арпа экен. Эмнеге баклашканы алып салдыңыз? Мен мусорга мен жооп бербейм. Да. Мусор менин ишим да, мусор менен. Бул жакта текстурсын алдым. Именно мен келгенден кийин жоголуп калды да. Мекендештер, ушул документ негизинен биз текшерүүлөргө бара албай атабыз деп айтып атат. Буну окуп чыгабыз азыр. 25 май 2007 жылдагы номер 72 деп жазып коюптур.